Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 11 число, 6 ай 2022 жыл. Москва убактысы боюнча саат 3 болду. Түшкү 3. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаа Kia Rio 2017 жылкы 1.6 автомат коробка. Басыны реальный койдук. 615 000 плюс торг болот. Плюс торг болот. Машина боюнча айтып өтсөк, туугандар. Страховкасы жок. Страховканы жасайсыздар, кааласаңыздар. Ушул адамдын атында туруп тура берет, ушул кишинин. Страховка жасап эле сразу ишке чыгып кетесиздер. Комплектация комфорт. Азыр сиздерге каеринде кандай жасай турган жерлер бар, бир сыйра көргөзгөнгө аракет кылабыз. Видеодон алыстабай каналга подписаться болуп тугандарды бир сыйра татып коем. Беркең, эй! Басың, эй! Каналга подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Мындай тап-таза болгон машиналерди биринчилерден болуп көрөсүздөр, туугандар. Кеттик. Летний баллондору средний абалда, мынакей, орто абалда баллону. Бир сезон иштетип туруп жаңылап коесуздар. Анан кышкы баллону жок экен, туугандар. Круговой. Машинанын өзүнүн свети мынакей, кап-кара экен. Комплектация комфорт. Сарык оформление болгон. Сол жагы тап-таза машинанын. Меткаларын көрдүк. Полностью ордунда. Ээси, бул машинанын ээси, туугандар. Кыргызстанда болгондуктан биз ошол ээсин суроосу менен, суранычы менен үйүнүн алдына келип тартып отабыз. Так. Запаскалары бар, жок ордунда. Запаскалар ордунда. Багаж жагы вообще жалып жок. Мыногу көрүп турган фара аз-маз жаракасы бар экен, сынып калыптыр бурчу. Анан оң жак жагы боюнча дагы таптаза. Брендти чаптайсыздар, ишти кыла бересиздер. Көрдүңүздөр сырты боюнча. Эми кеттик ички салон боюнча. Учурда машина жуулган эмес, ошон үчүн дагы жакшы көрүнбөй атса керек деп ойлойбуз. Ички салон боюнча полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, зимний пакет, корректор фар. Пробеги 284 687. Мыногу чек жанып калыптыр, бир сыйра диагностика кылып текшересиздер. Анан бул жакта airbag да жанып калыптыр, туугандар. Airbagты негизи электрический жактан деп ошентет ээси. Мен бир сыйра карадым. Эч кандай бир мындай немеси жок, airbag же чыгып кеткен десем. Азыр мотор жагында көрөбүз, ал жактан да байкап көрөбүз. Панель алмашканбы деп бул жагында карадык. Жанатан бери уролду карадым, мына жер жактарынчы. Мындай бар жогу өзүнүкү, эч жери алмашкан эмес. Болгону ошо airbagты да текшертип аласыздар. Электропакет, кондиционер, штатный мафон, чехол, мехолдору бар жогу ордунда мындай. Көк строчкалары менен, поликтер ордунда. Так, эми сиздерге мотор жагында бир сыйра көрсөтүп коелу, байке. Каерден болосуз? Каеринен? Каерден болосуз? Катыраң сите. Мына байкебиз Атакул байкебиздин айылдашы. Ошондойбу? Сиздердин айылына. Канчанчы жыл болот Атакул байке? Сизден кичи болуш керек, Так, мотору боюнча. Так, крылолор таза экен. Өзүнүн родной крылосу мынакей. Байкап атасыздарбы? Родной. Капоттун крышкасы таза. Сол жак крыло дагы таза. Мотор жагы идеальный иштеп турат. Прям идеальный десек болот. Болбосо пробеги 200 канчага барып калган. Чөткө иштеп турат. Так, мунун лонжерондор ордунда, экран ордунда, эч жери алмашкан эмес. Ошо airbagы, по-моему, мыногу радиатор жанагы немелерин жууганда же алмаштырганда airbagтын датчиги кошулбай калган болуш керек деп ойлойм. Ошол жагына бир сыйра каратып алыңыздар. Мынакей.
ровно жабылып турат. Зазорлору дагы четкий турат. Азыр силерге дагы бир сыр ачып көрсөтүп коеюнчу. Если урулган машина болгондо дагы бул зазор аз-маз эле кетип калса уже четкий жабылат экен. Кааласаңыздар оформление менен, кааласаңыздар ушул кишинин атында тура берет. Страховканы жасайсыздар. Машинаны аласыздар. Ар жак бер жагын каратып ишти кыла бересиздер туугандар. Баасы боюнча 615 000 рубль. Плюс торг болот. Мен силерге көргөзгөнгө аракет кылдым. Бизден ыраазы болуңуздар. Вин-код? Вин-код болсо вин-код. Полный отчет алыңыздар.